жашам көбүбүзгө, көпчүлүккө жөнөкөй эле кадимкидей адаттагыдай көрүнүшкө айланып калды. Аны эч ким деле мындай туура эмес, бул бекер кыйкырып койдуң деген нерселер болбойт да. Өзүнүн баласын өзү башкарат деген сыяктуу көнгөнбүз да. Аябай көнгөнбүз балага бакыргангачы. Башка жол менен ата эне өзүнүн бийлигин көрсөтө албай жатат азыр. Башка жол менен ата эне өзүнүн авторитет катары ата эне бийлигине баш ийдирүү мүмкүн эместей көрүнүп жатат да, башка нерселер мененчи. Катып жатат дейт. Жок, катыган жокмун. Мен бая катыган болчумун. Азыр эгер катып аткан болсом, чыгып кайта кириңиздер. Мен жакшы эле көрүнүп атам, Турсунай келди. Турсунай жакшы эле көрүнүп атамбы? Саламатчылык кыздар, кандайсыңар? Жакшы сон дейт, Эгер бирөө жаман көрүнүп атат деп жазган болсо, эгер жакшы болсо дароо аркасынан жакшы көрүнүп атат деп жазып туруңуздар. Мен аласызды, Андан кийин, мисал үчүн, жалпысынан ар бир адам балага кыйкыруу жакшы эмес экендигин моюнга алат. Ар бир апа билет бардыгын. Бирок биз эмне үчүн кыйкырып алып жатабыз? Эмне үчүн уруп жатабыз? Кыйкырмак турсун, биз кыйкырганыбыз мейли. Балдарды колу менен урганым аз келгенсиз, путу менен тепкилейм деген апалар да бар да. Көгала кылып баштарын жарып койгочу анда сүрөттөрүн жөнөткөндөр бар деп айтып калам, Ошол нерсе жаман экендигин билет. Кечинде балдар уктап атканда өздөрү кайгырып уйлайт. Экинчи урбайм, экинчи урушпайм деп сөз берет. Бирок бул нерселерди биз көнүмүш адатка айландырып жатабыз. Өкүнүчтүүсү. Мен бир анча-мынчасын көп нерсени чыгарбайм да. Сториз мына посторго койчу. Жазгандар жазган боюнча калып кетет. Ушунчалык жырткыч болуп кетип атабызбы адамзат, өзүбүздүн төрөгөн балабызды өзүм каалагандай колдоном дейбизби, билбейм, анчалыкка барбашыбыз керек апалар, Албетте арасында осознанный, жакшы, түшүнүктүү апалар да толтура. Бакырбай, урушпай тарбиялаган апалар да көп. Арабыздачы, жок дебейм. Бакырып кыйкырып алгандан кийин апалар бакырат, кыйкырат. Андан кийин өзүн күнөөлөөдөн арылтат да. Өзүнүн күнөөлөөсүн басуу үчүн түрлүү шыктоолорду табышат. Өзү шоктонду, кыйкырсам деле аны жакшы көрөрүмдү билет, мен урсам деле бул өзүмдүн баламда урушпайм деген, бирок өзү ошого жеткиziп атпайбы деп апалар болушунча өздөрүн актаганга аракет кылып баштайт. Себеби өзүн өзү күнөөлөө сезими бул адамзатты кыйнап жиберет да. Чынында кыйкыруу тарбияга жардам бербей эле тоскоолдук кылат апалар. Чын айткандачы. Бүгүн эле комментарийде да талаш болуптур. Баланы уруш керек десе, бирөөсү урбаш керек дейт. Мына TikTok'та ушундай талаш болуп турат. Уруш керек, урбаш керек депчи. Балдарды биздин хадисте айтылган 10 жашта кичине колуна чаап койсо болот деп айтылат да. Мындай эле колуна чаап койсо болот, жамбашка кичине куйрук жерине чаап койсо болот депчи, мындай башка эмес, катуу урбаш керек депчи. Бирок деген жери бар да. Бирок 10 жашта колду чапканга болот баланын дейт. Бирок сиз ошол 10 жашка чейин бере турган нерселердин баардыгын бере алдым, үйрөтө турган нерселердин баардыгын үйрөтө алдым деп өзүңүзгө ишенсеңиз, анан чапканга болот дейт. Сиз үйрөтпөй жатпайсыздарбы сиздер? Эч нерсени үйрөтпөй туруп бакырып жатасыздар да балдаргачы. Значит, ал сиз урганга акыңыз жок, сиз эчтеке үйрөтпөй атасыз. Үйрөтпөй туруп колуна чапканыңызга сиз өзүңүз жооп бересиз. Ошол нерсегечи. Ошондуктан апалар, уруш керек, урбаш керек деп талашып отура бербей, ортолукту карманалы. Сиз эгер үйрөтүп бардыгын балаңызга көрсөтө алдым деп өзүңүзгө 100% ишенсеңиз гана колуна чапсаңыз макул. Ага чейин сиз чапканга эч кандай акыңыз жок апалар. Урушуп алып башым ооруп калам дейт. Ооба, урушпаш экенибизди билебиз, бирок өзүбүз сабырсыз болуп жатпайбызбы? Ар бир кыйкырган сайын, ата эне кыйкырган сайын, бала өзүн коргоосуз калгандай сезет. Бала менен ата эненин, апанын ортосундагы байланыш жиптери жукара берет да, өзү кыйкырган сайынчы. Эч кандай бул тарбияга жардамы тийбейт апалар. Биз балдарга кыйкырганда жүгүрүп барып жасай койду, мен кыйкырбасам кылбайт деп ойлойбуз. Ооба, сиз катуу кыйкырып жибергенде бала коркуп кетип эле жүгүрүп барып кыла коет, бирок бала эмне үчүн кылып атканын, эмне кылып атканын эч кандай эсинде калбайт да. Жөн эле коркконунан барып эле кылып койду да. Сизге корккон бала керекпи же сизди сыйлап кылган бала керекпи? Дайыма коркуп кылган бала кийин ошол иштин маңызын деле түшүнбөй калат да. Эмне үчүн кирди жайыш керек, эмне үчүн үйдү шыпырыш керек деген сыяктуу. Сиз кыйкырмай сайын эч кандай иш кылдыра албай каласыз. Бул жерде эч кандай тарбия, жакшы тарбияга жардам тийбей эле, ортодо тоскоолдуктар, мамилелер кийин жакшы эмес болуп калат да. Бала эң жакын көргөн адамдарынан
урушууга атат. Бала кыжаат болот да, сиз апа урганда баланы, бала эң жакын адамым мага муздап калды деп ойлойт да. Көрдүңүздөрбү, сиздин эң жакын адамыңыз сизди уруп аткан болсо, сиз кандай абалда каласыз? Ошол эң жакын адамынын муздаганын, ачууланганын көргөн бала кандай ойдо ойлонот да, кыжалат каптайт да ал баланын делечи. Ошол жакын адамдардын өзүн урганын, урушканын көрө берген балада травма калып калат. Кичинекейиндеги таарыныч калып калат. Бул жактан тиктоктон сурап атышат, канткенде таарынычтарды арылам депчи, ушундай таарынычтар калып калат да. Эмеде, балада чоңойгондо делечи. Кээки апалар жазып атышат, мен уруп эле чоңойтконмун, эчтеке болгон жок, мен уруп эле жакшы эле балдар болдум дейт. А балаңыз үйгө тез келип турабы, сизге тез чалабы десең, жок дейт. Чалбайт, тез келбейт, иши көп да деп айтат да. Көрдүңүздөрбү, ортодо кичине кандайдыр бир муздактык бар да, муздактык. Албетте ата энем менин ошо карызмын деген сыяктуу өзүн күчкө салып, сый урматын көрсөтүшү мүмкүн. Мен өзүмдү күчкө салып сыйлайм дегендер дагы көп да. Эми биз канча жылдан бери иштешип келатабыз. Өздөрү жашынакай, бирок мен капамын, таарынычым бар, бирок эми күч менен барып кичине эле отуруп сурап коюп эле качканга шашам дейт. А тескерисинче балдарыңыз сиздин үйүңүзгө барганда качканга шашпай, сиздин жаныңыздан көпкө чейин кеткиси келбей, апамдын тамагын сагындым деп сиздин мээримиңизге тоюп эркелеп жатып кетип, мындай сизди жакшы көрүп, чын жүрөгүнөн сүйүнүп барган жакшы да. Жок, кой учурашып коеюнчу ошо. Карыздар болбойн, ошо апам эле жөн эле птичка коюш үчүн учурашып коеюн деп баргандан көрө, чын жүрөгүнөн барган жакшы эмеспи? Ошондуктан апалар биз мындай жакшырап ойлонушубуз керек да. Өзүбүздү сабырдуу кылышыбыз керек. Азыр дагы айтып кетем, канткенде алаксытабыз өзүбүз, кантип алаксытабыз. Булар жөнүндө айтылат. Мен да бакырам, нерв болуп өзүмдү кармай албай калам, анан өкүнүп калам дейт. Ооба, көпчүлүк апалар бакырабыз, нерв болобуз, урабыз, анан өкүнүп калабыз. Ыйлап да калабыз, кечинде тампайып жакшынакай уктап атышканда мен ушуну уруп алдым деп ыйлап калган апалар да толтура да. Лайктан басып отурабыз, тиктокчулар, инстаграмчылар деп коеюн. Лайктан тиктокто басып отурасыз, суроолорго акырында жооп беремин. Балдар белгилүү бир убакытка чейин чоңдордун бакырганынан алсыздык сезими пайда болот. Бул алсыздык сезими кийин чоңойгондо да калып кетет. Мен алсызмын, мага бакырып жиберсечи, мага мындай, мени кагып жиберсечи деп дайыма адамдар менен жаңы коллективге барганда, жаңы адамдарга аралашканга, жаңы шаарларга барганда дайыма коркуу менен жүрөт да, алсыздык каптайт да өзүнчө. Ошо алсыздыктан өзүнө ишенбейчүлүк пайда болот. Андан самооценкасы түшөт. Ушинтип бала аркага кете берет да. Же балага көбүрөөк урушуп койгон болсок, өспүрүм куракка келгенде, өткөл куракка келгенде бала баягы ошо сиздерге окшоп жооп берип баштайт. Кыйкырат, кулжуңдайт, же башкача түрдө каршылык көрсөтөт. Тилиде албай, мындай билиндирбей, бар деген жака барбайт. Ушундай каяш айтышы мүмкүн. Бакырып тарбиялоонун кесепети бул баланын өзүн коргоочусу сезгени. Мисалы үчүн кошунанын баласы уруп койсо же иттер үрүп койгондо бала коркуп кеткенде сизге биринчи жүгүрүп келиш керек да. Себеби үй анын коргоочусу, ата энеси, апасы бар, баланы коргой турган адамдарым бар деп ишенип сизге жүгүрүп келиш керек да. Эгер сизден коркуп аткан болсо, анда бала андан башка кимге бара алат? Бала корккондо эмне кошунага жүгүрүп барбайт да. Чынбы? Эң жакын көргөн апасына жүгүрүп келет. Ошол бала коргой турган адамы жок болуп сезип баштайт да өзүнчү, мен эч ким коргой албайт деп. Көп бакырык болсо үйдө, көп бакырык болгондо ата эне мамилеси мындай балага жашоодо дагы бекем таяныч болуп бере албайт. Таянычы жок, эч кимге таяна албайт, өзүнүн кыйналганын айта албайт, ичиндеги сырларын айта албайт. Анан балам сүйлөбөйт, эч нерсесин айтпайт дейбиз. А балага ошого чейин сиз өзүңүздү коркутуп койгонсуз да. Мисалы үчүнчү. Ата энеси урушса дагы балага аябай тез таасирин тийгизет. Ата эне бул тамыр деп койсок болот да, тамыр. Бала гүлдөп өсүш үчүн ата эне да бири-бирине сүйүүсүн арына урушпаганга аракет кылыш керек. Эми көбүнчө биринчи балдар жабыркап калды. Биринчи балам үчүн бул биз көп урушканбыз, түшүнбөстөр болгон. Балдарында аябай проблема көп болсо, ата энеси көп балдар келип калат да, консультация келгенде ата энеси көбүнчө ынтымаксыз болушат.
эми жаштык кылганбыз деп айтышканда бул шылтоо эмес да. Сен ар бир адам турмушка чыкканга физикалык жактан, психологиялык жактан мен турмушка чыгам деп даярданып чыккандан кийин, балал болгондон кийин деле осознанный бул келиш керек да ал нерсегечи. Эми ошо керектүү, өздөрүнө керектүү маалда чоңоюшат, керексиз маалда кичинерээкче жаштык кылыпмын деген сөздөр бул жөн эле шылтоолор да апалар. Ошондуктан ар бирибиз бала бакканга, бала тарбиялаганга мындай чоң адамдар жасынан келишибиз керек да бул багыткачы. Көзүбүздү чоң ачып, чыныгы жашоого келиш керек. Кыялданып эле кыялдагы жашоолордо жүрө бербейчи. Көп апалар да балдарын эмне үчүн урушат? Өздөрүнүн кыялында бир бала бар. Ушундай бала болсо деген кыялындагы баланы эле элестетип, чыныгы жанындагы баласын кабыл ала албайт да көп учурдачы. Ошол учурда дагы урушуша берет балдардычы. Көп урушкан балдар башкалардын таасиринен көбүрөөк кабылышат. Өспүрүм куракка келгендечи. Үй бүлө алар үчүн ишенимдүү тыл боло алган жок. Ишене алган жок. Ошондуктан алар досторуна, бир башка компанияларга, чоочун адамдардын сөздөрүнө тез ишенип, алардын таасирине тез берилип кетишет. Ата-энелерден дагы ошолор маанилүү болуп калат да. Бул деген ата-энелер баланы жоготуп атышат дегендиктен, баланы акырындан колдон чыгарып атышат. Дамира, ассаламу алейкум, кандайсың? Дагы бир кесепети, ошол сиз бакырган балдарыңыз балдарына да бакырат. Жакшы, Дамира, өзүң кандай? Көрдүңүздөр, бул сепочканы улантып кете бербей сиздер үзүшүңүздөр керек да. Сиздерди апаңыздар урду, бакырды, сиздер да балаңызга уруп бакырып атасыздар, балаңыз да ошондой балдарына уруп бакырбай. Бул нерсени урпактарыңыз таза, психологический, баандай расстройствосы жок, түшүнүшүп жашай турган адам болуп уланышын кааласаңыз урпактарыңызды, сиз ошол жерден сепочканы уруп бакыруусун үзүшүңүз керек да. Бул жерденчи. Бул жерде балдарынын кыйкырбаган үй бүлөлөр бар, ишенесиздерби? Ким кыйкырбай жазыңыздарчы. Балдарыңыздарга кыйкырбайм, мен эч урушпайм дегендер жазыңыздарчы. Сизден сон сааттарды алам дейт. Рахмат, Дамира, рахмат. Балдарды урушпай, урбай тарбиялагандар барбы? Жазыңыздар. Бар, албетте. Кантип бакырбай кое алам деп аткан болсоңуз, анда мына эми ушул сиздерге керектүү апалар. Кантип апалар балдарга бакырбай кое алам? Сизге кеңештер айта кетейин. Биринчиси, өзүңүздүн катаңызды моюнга алыңыз. Мен урбайм, кеде эле бакырып коем дейт Амира. Азаматсың, муслима, бар дейт, бар. Урушпайм, сүйлөшүп договорились дейт. Ооба, бема азаматсыздар. Урушпайм мен көп, бирок идис жууп коюшпайт келсем жок дегенде дейт. Түшүндүрүшүп договор кылышыңыздар керек да. Сен бул ишти кыласың, анан мен сен тилиңди алам дегендей, бул жерде договор кетиш керек. Катаң, эми урушканда кандай? Урушканда эми кандай түшүнөсүздөр? Аябай жекелигине асылып, сен башың иштебей, сен жаман адамсың, сен колуңдан келбейт, жалкоосуң деген сөздөрдү айтып эмес. Эгер жөн сен ушул нерсени туура эмес кылып атасың деп үнүбүздү жоон чыгарып кыйкырып койгон болсок, ошол нерсени уруштуу дегенге кирбейт да. Мисалы, үнүңүздөрдү катуу чыгарып, сен ушуну туура эмес кылыпсың деп айтканда болбойт да. Мындай урушканга кирбейт да бул нерселерчи. Кээ бир учурларда биз талаптарды койгонду, үнүбүздү мындай серьезно чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Бул урушкандыкка кирбейт. Урушкандыкка баягы жеке инсандыгын кемсинтип, сен андайсың, мындайсың деп өтө эле ашып кеткендигиз, бул ошо урушкандарга кирет да. Катаңызды моюнга алыңыз. Биринчи кантип карманасыздар? Кээде ата-энелер туура эмес экендигин билет, бирок моюнга алыштан коркот. Мен авторитетимди жоготуп алам деп ойлошот. Негизи бала ата-эне катасын, ата-эненин катасын, адашканын көргөнү бул жаман деле нерсе эмес. Балага сиз айтсыңыз керек. Мен ата-эне болууну жаңы үйрөнүп атам. Жалгыз биринчи балаңыз болсо, балаңыз акылына кирип калган болсо, мен дагы ата-эне болгонду жаңы үйрөнүп жатам, балам. Кээде туура эмес мамиле кылып жатканымды сезип жатам. Бара-бара сен дагы мен ачуума тийбегенге аракет кыл. Экөөбүз мындай договорлошуп иш кылалы. Сен оюнчуктарыңды өзүң жыйнап коесуң.
Жаткан төшөгүңдү сен жыйнайсың, бут кийимдериңди тазалап коесуң. Ошондо бул үйдө эч кандай биз үй бүлөбүз уруш жок жашаш керек, биз үй бүлөбүздө ынтымактуу жашашыбыз керек деп ушундай жакшы нерселерди айтып турушуңуз керек да. Эгер кокус ката кылып кыйкырып алган болсоңуз, анда сиз мойнуңузга алышыңыз керек. Мен аябай туура эмес кылып алыпмын депчи. Экинчисинен балдар биздин күзгүбүз. Балдар биздин күзгүбүз апалар. Ошондуктан балдарыбыз эмоциясын башкарышын кааласак, биз өзүбүздүн башкарып үйрөнөлү. Башкарып, тыйып эмес, эмоцияны биз туура чыгарганды үйрөнөлү. Айтып үйрөнөлү. Сиздин эмнеге ачууңуз келип жатат? Кээде сиз балдарыңызга деле ачууңуз келбейт, карап көрсөңүздөр апалар. Сиз жолдошуңузга ачууңуз келиши мүмкүн, же иштен башка бирөөлөргө ачууңуз келиши мүмкүн. Ошондо деле маанайыңыз жок келип балаңызга кыйкырып аласыз да. Ошол мезгилде мен иштен бир ачуум келди. Мен сага ачууланган жокмун, балам. Же балаңыз туура эмес иш кылып алган болсо, сен ушу кылганыңа мен аябай ачуум келди. Сен кружканы сындырып алыпсың да, балам, ошого мен ачуум келди. Бул мен жакшы көргөн кружкам болчу. Сен абайлап карап кылбапсың депчи. А биз кружканы сынганы унутуп калып эле өзүнүн жекелигине асып кетет атпайбы? Ой, сен колуң андай болот, колуң идиш кармай албайсың, сен өз иштикке жарабайсың, эптеп дагы кружканы эптеп алып келе алган жоксуң деп, сен адам болбойсуң мындай кебетең менен деген сыяктуу жекелигине туура эмес кружка унутулат да. Бала эмнеге урушуп атканын деле унутуп, баягы өзүм мен жаманмын деген ой балага калыптанып калып жатат да. Биз туура эмес урушуп жатабыз да, балдардычы. Ошо туура жеткизгенге аракет кылыңыздар да, ушул нерсеничи. Эсиңерде болсун, андан дагы бала атайын эч нерсени кылбайт, атайын кылбайт да. Көп нерсени кыла албайт. Балдар бул жашоодо баардык нерсени жаңы үйрөнүп келе жатышат. Көп нерсени бала биринчи жолу кылып жатат. Ушул нерселерди унутпайлы апалар. Кыймылы копол, кыймылы мындай ийилчек эмес. Аны биз туура түшүнүшүбүз керек. Балдарга баардыгы кызыктуу, баардыгы кызык, даамын көргүсү келет, оозуна салып көрүшөт, кармалап көргүсү келет. YouTube каналым ачык. Ошол нерселерди сүт төгүп алышы мүмкүн, столдорду жылдыратып, кычыратып, таштарды ыргытат. Бул балдарга кызык апалар. Кичинекей балдарыбыз, мисалы, столду кыйчылдатып жылдырып атат да, же ташты ыргытып көрүп атат. Ошондо бала ойлойт да, ордунда эле турган бир буюмду мен жылдырып, буга үн берип койдум, башка жакта бир ордундан бир ордунга жылдырып койдум деп өзүн аябай кыйын сезип аткан мезгили. Жөн эле турган жердеги ташты ыргытты бала. Мен ошол ташка үн киргизип койдум. Тракта үн чыгат, же сууга чалып деп ыргыткан жакшы көрүшөт го, суу чачырайт. Канчалаган бир нерселерди бала жасап койдум деп өзүнө сыймыктанып отурган мезгилде сүттү деле сууну төгүп коюшат го, төгүп шылдыраган үн чыгат, анан сүт куюлуп агат мындай. Ошолорду бала андай сыйкырдууга окшот, өзүнчө бул нерсени мен ушундай өзгөртүп койдум деп отурганда биз ушабыз да. Бала коркуп кетет да, ошондо эмне кылып атканын билбейчи. Мен жаман адаммын. Мен деген ушундай апам урушуп атабы? Анда мен жаман адаммын деген ой келет да балагачы. Ушул нерселердин баардыгын биз эшикке чыкканда балдарга сууну тааныштырып, таштарды ойногонго уруксат берип коюшубуз керек. Сиз ал таштарды, кумурскаларды 1000 жолу көрүп жатагандырсыз, бирок балдарыңыз үчүн ал нерселер жаңылык да. Көргүсү келет да. Жаратылышты кечке карап турушат го. Ошону бир кечке карай бербей басчы деп ушабыз да. Жок. Балаңыз жаратылышка бир буюмдарга кызыгып атканын көрсөңүз, көздөрү жайнап, сиз ага тоскоолдук кылбаңыз. Балаңыз өнүгүп өсүп, изилдеп атат да бул нерселердичи. Ал нерселерге биз чоң балдарыбыз дагы столду кыршылдатып отурса кездешибиз керек. Анда чоң балдарыңызга түшүнөт, столду эмне үчүн кыршылдатпаш керек. Кыршылдаган үн жакпайт, столду сындырасың, андып кыршылдатпагын балам деп айтыш керек. Балага адат болуп калат да, эмне үчүн кыршылдатат, баягы денелерин кыймылдата берет. Ооба, ким кылса мен кылдым деп сүйүнүшөт. Ошондочу кыздар ким кылды деп урушканда мен кылдым деп айтышат го. Конфетти ким жеп койду деп айтканда деле мен жеп койдум деши мүмкүн да. Ошондо балдарды урушуп коебуз да, кээ-биркилерчи. Дагы уялбай мен деп коет, уяты жок десе деп мындай урушуп койгондо, көрдүңүзбү, балдардын чындыгын биз кабыл албаганда балдарыбыз калп айтып баштайт да. Ошо балдардын чындыгын кабыл алганды биз үйрөнүшүбүз керек. TikToktон түз эфир сакталбайт да кыздар. YouTube'да сакталат. Рана Ахматова деп YouTube'га кирсеңиздер, YouTube'да баардык эфирлер ошол жактан сакталат. Instagram'дан да сакталбайт, эмеден TikToктон да сакталбайт.
Андан кийин өзүңүздүн чарчооңуз көп болуп калганда, атайын апалардын чарчоосу дагы деген сабагым бар. Ошол апалардын чарчоосунун 3-чү этаптарына өтүп кетпеңиздер. Нервтериңиз аябай чарчап калганга жеткизбеңиздер, апалар. Абдан чарчаганды сезсеңиз, сөзсүз дем алыңыз. Себеби сиздин балдарыңызга мындай чарчабаган, энергиясы көп апалар керек да, манайы жарык апалар керек. Самолетка чыкканда деле биринчи баягы масканы өзүңөр таккыла, андан кийин балдарыңарга тагасыңар. Эми бир учурлар болуп кетсе, окуялар болуп кетсе деп айтат го. Ошондой эле сиздин балаңызга чарчабаган, энергиясы күчтүү, албаган апа керек да. Сиз ошондой апа болгонго өзүңүздү мындай даярлашыңыз керек. Чарчап өзүңүздү ушу бала үчүн деп жертвага салбашыңыз керек да. Бардыгы балам үчүн, мен баламды багып атам деле, өзүңөрдү баягы чарчасаңар деле, карабай, чыдайм, ушу бала чоңойгондон кийин өзүмө келем деп ойлойбуз да. Бала чоңойгондон кийин үйлөнүп, анда деле баягы өзүбүзгө келе албай кийин неберелер башталат дегендей. Кийин карыганда дагы балдарга наразы болгон апалар көп эле экен, мындай ачык сүйлөшүп келгендечи. Себеби келиндеринен кызганат, кээ бирки апалар күйөө балдарын кызганат, жакшы аларга тынчтык деле бербеген ата-энелер көп. Себеби алар ошол мен булар чоңойгондо өзүмө келип алам деп өзүн аялдык катары ача алган эмес, аялдык касиетин ача алган эмес, өзүнүн назиктигин күчөтө алган эмес. Ошолордун бардыгына кандайдыр бир таарыныч болуп эле жүрө берет экен да. Эгер сиз балдарыңызды деле тарбиялай бериңиздер, өзүңүздөрдүн деле хоббиңиздер менен алаксытып, өзүңүздөрдүн жакшы көргөн иштериңиздерди кылып, өзүңүздөрдүн аялдык касиетиңерди ача берсеңер, балдарга эч кандай наразычылык болбойт да. Келиндерге деле асылбайсыздар, өзүлөр менен өзүлөр бактылуу боло берсин деп жыргап, сиз өзүңүздүн жашооңуз менен гана кызыгып кете бересиз да. Ошол учурдачы кийин сиздин ошол кислородный маскаңыз ваннага жатуу, китеп окуп болушу мүмкүн, же өзүңүздүн бир туугандарыңызды чакырып бала карашып койчу, же жолдошуңузга бала карашып койчу деп мындай өзүңүздү сөзсүз түрдө дем алганга уруксат бериңиз да. Ар бир аялдын өзүнө жаккан бир жагымдуу нерселери болот да. Сизге эмне жагат билесиз. Өзүңүзгө уруксат бериңиз. Ошо дем алганда мындай чарчооңуздар кичине болсо да азаят да, манайыңыздар көтөрүлүп калат. Аябай ачууңуз келип, кыжырыңыз келип атканда, сиз өзүңүзгө гана көңүлүңүздү бурушуңуз керек, же балдарыңызды күйөөңүзгө жөнөтүп ийиңиз, же бул жакка ойноп тургула деп өзүңүзгө жалгыз калып тамак кухняга кирип кетиңиз, же эшикке чыгып кетиңиз да. Көңүлдү өзүңүзгө бурушуңуз керек. Өзүңүздү колго алганга үйрөнүңүз. Көбүнчө баягы аябай ачууңуз келип калат го. Менде деле болот ошондой нерселерчи. Кээде бир нерселер туура эмес кылып калганда сүйлөбөй турам да. Ошо балама жаман сөз сүйлөп албайын. Ушундай кээде ачууңа тиет да. Биз деле темир эмеспиз да. Адамбыз да. Деп бирок телефондон да сүйлөшпөй турайын деп өзүмдү алаксытканга өтөм да. Эмне үчүн ачуум келип атат? Кичине 5 сааттан кийин кичине ачуум жазылып калганда анан сүйлөшөйүн. Же ошол моментте сүйлөшсөң, урушуп коесуң катуу, же туура эмес сөздөрдү сүйлөбөйүшүң мүмкүн да, капа болуп атыпчы. Жалбырак, көзүңүзгө эмне көрүнсө айтасыз. Же үйүңүздө ваннага кирип алып деле колуңузга сууну куюп, сууну жууп туруп, көзгө самын, чачык, көзүңүзгө эмне көрүнсө аттары менен айтып койсоңуз дагы ачууңуз, агрессияңыз кичине азаят. Же мен көбүнчө 10го чейин санайм, ондан кайта 1ге чейин санайм. Ошон бир сыра санап келгенче деле кичине ачууңуз бөксөрө түшөт дагы. Балдарыңызга анчалык ачууңузду чыгарбай каласыз да. Аябай шок кандай болсо, гиперактивный балдар болушу мүмкүн. Атайын гиперактивный балдар жөнүндө дагы бир күн эфир кылып берем, апалар. Кыйкырыктын себеби, апалар, көбүнчө бала эмес да, себеби сиздердин чарчооңуздар. Бул балаңыздар эмес. Ооба, албетте зикир, эң сонун нерсеси зикир. Зикир чалсаңыздар дагы бул ачууңуздар бөксөрөт, апалар. Жандуу сабакта баягы семинарларда мындай бетме отуруп сүйлөшкөндө, же азыр деле мен сиздерди урушуп койсом, мисалы үчүнчү, көбүнчө балдар урушпай калышат. Себеби өздөрүнө кат деп да. Ушуптур, көрдүңөрбү? Ушундай урушса, балдарыңар деле силер жаман болуп атасыңар, балдарыңар деле ушундай болот десе, жандуу сабактардан келгенден апалар көбүнчө балдарды урушуп гана калып кетет, апалар.
ооба, мына менеджерлер байланышат, номер калтырыңыз дейт. 1-сентябрда менин курсум башталып атат. Мен баламды кабылдайм деген курс. Ичинде сонун темалары бар. Менеджерлерим темалары менен тааныштырышат, номерлерди таштасаңыз. Бүгүн акыркы күн скидка 990 сомдон. Эртеңден баштап 1,5 миң болот. Бүгүн катышып үлгүрүп калыңыздар. Ичинде аябай сонун тема бар. Биринчи эле сиз балаңыз жөнүндө эмнелерди билишиңиз керек. Баланын сезимдери, баланын темпераменттери, бүт ушулар жөнүндө 0 жаштан 3 жашка чейин жаш куракта кандай өзгөрүүлөр болот, 3 жаштан 6 жашка чейин, иш кылса төрөлгөндөн баштап 18 жашка чейин балдар кандай өзгөрүүлөр болот, кандай кризистерден өтөт, ошолор жөнүндө сабактар бөлүнгөн. Бардыгы бар. Ар бир жаш курактарынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө сабактар бар. 10 тема бар. 5 сабак түз эфирден өтүлөт, 5 сабак запись берилет. Андан сырткары бир кино, талданган кино берилет, бир китеп, электрондук китеп бонуска берилет, андан кийин гайд белекке берилет. Келип окуңуздар. Илгерки адамдар баланы катуу кармаш керек дешет. Катуу кармаш керек деп. Илгеркилер авторитеттик тарбиялада тарбияланганда, чындап элечи, азыр ар заманда ар кандай өзгөрүүлөр болуп турат да. Авторитардык тарбия болгон. Азыр бизде гуманитардык тарбия келген. Ал авторитардык тарбия азыркы өтпөйт. Бул заманга өтпөйт. Азыр биз гумандуу педагогика деп коюп атат. Балдарга башкача мамиле кылышыбыз керек. Апалар. Биз балдардын ачуусу келип атканда, мисалы үчүн, ачуңду бас деп ошо беребиз да. Сен ыйлабашың керек, тарынбашың керек, ачууланбашың керек. Бала кичинекей болгон үчүн ачууланга акысы жок деп ойлойбуз. Бу же эмнеге билбейм, ачууландырбайбыз. Бала өзүнүн сезимдери менен айтканы жакшы да. Балаңыздын деле ачуусу келет да, адам да ал делечи. Ошо эмне үчүн ачуусу келип атат? Сезимдерин башкарып, иреттеп, катарынан чыгарганды үйрөтүңүз. Ушул учурда ачуум келип атат деп чоңго барып койгон жөнүндө эфир өтөм дедиңиз эле, өтө элекспи, мен көрбөй калдым деп. Эфир өттүм мен. Балдардын чоңго барып койгон эфирди өттүм, YouTube'да киргизип койдум. Андан кийин биз сөзсүз түрдө балаңыз бар болгондон кийин эмне бизге маанилүү экендигин билишибиз керек. Тарбия бул бала менен болгон мамиле. Бала чоңойот. Бир канча убакыттан кийин тарбиялоо функциясы кетет, мамиле гана калат да. Мамилебиз калат. Балдарды өмүр бою тарбиялай албайбыз. Ошол мамиле калганда, ал мамиле көп жылдар бою биз менен кошо жүрөт. Мамиле жакшы болуп калышы, жылуу болуп калабы же тарыныч мамиле, алыс мамиле болуп калабы, муздак мамиле болуп калабы, ал нерсе ата-эненин балага кичинесинен кылган мамилесинен калат да, таасиринен болот да, апалар. Биринчи биз бала жыгылганда эмне кылабыз? Биринчи ага кыйкырабыз. Балдарга кыйкырабыз. Андан кийин айтпадым беле, көзүңө кара дедим го деп уш баштайбыз. Эмнеге? Себеби сиз жаныңызда бирөө болушу мүмкүн, же жөн эле актанып жатасыз да. Балага кыйкырган оңой, себеби каяша келбейт да балдар тараптанчы. Биздин номер 1 угуучуларыбыз каяша айта албайт. Биз налыганыбызды, урушкандарыбызды бүт балдардан чыгабыз. Апалар, эсиңерде болсун, микроб деп колубузду жуудурабыз. Колуңду жууп кел, иштен келгенден кийин, автобустан келдиң же бир нерселерди кармап койдуң, микроб кирип кетет дейбиз да. Ошо менен эле бирге эле бизде психологический микробдор да бар экенин унутуп калып жатабыз. Психологический микробдор биздин жаман сөздөрүбүз, налыгандарыбыз, кемсинткендерибиз, алар деле балдардын мээсинен кирип, жан дүйнөсүн жаралап, ал деле оорутат балдардычы. Ошондуктан бул нерселерди да балдарга сөздөп эле сүйлөй бергенибиз болбойт, апалар. Дагы эмне үчүн бакырабыз? Биз кичинесинде баш ийдирип алалы. Чоңойгондо баш ийбей калат деп ойлойбуз да. Ушундай бир туура эмес түшүнүк. Баш ийдирүү бул тарбия эмес, апалар. Сиз балаңызды баш ийдирип жатасыз. Сиз анда балаңызды эч нерсеге мындай аракети жок, өзүнүн көз карашы жок бала кылып тарбиялай аласыз да. Баш ийдирип. Ал жака бар, бул жака бар, сиздин командаңыз менен жашап калат да. Анда бала кийин чоңойгондо жашоосуна кыйналып калат да.
Жок апалар, сиздер баш ийдирем деп аракет кылбаңыздар. Бакырбаган эне болуу бул эч качан ачууланбоо, баланын чек арасын коргоо, бузуу эмес. Ачууланганда жөнөкөй адамга гана түшүндүрүү болуп саналат да. Баланы кичинесинде коркутуп, бакырып айтканыбызды кылдырабыз. Бирок бизден коркпой калган жашка келгенде эмне кылабыз? Коркпой калган жашка келет да, чоңоюп калганда. Ошондо апалардын кыйкырыгы өтпөй калат дагы, чалышат, жалышат. Мен балама тилим өтпөй калды деп. Ооба, баланын деле чоңойгон убактысы келет да, бала өмүр бою кичинекей мезгилинде калып кетпейт да, апалар, Аба, эгер подписаться боло элек болсоңуздар, жаңы подписчиктер болгон болсо, Инстаграмга подписаться басып коюңуздар, TikToктон дагы көп маалыматтарды угасыздар. Сонун менин рилстеримди көрсөңүздөр, жазылган постторду окусаңыздар дагы сиздер көп маалыматтарды аласыздар. Анан албетте курстарга, мындай чоң курстарга катышсаңыздар болот. Бул жакта 5 тема биринчи жолу берилип атат. Жаңы темалар коюлду. Сонун сабак болот. Мен баламды кабылдайм деген. Курста кайтарым байланыш болот, ооба, менин курстарымда бардыгында эле кайтарым байланыш аябай сонун болот. 1-2 сабактан кийин, өткөндөн кийин группадан кайтарым байланыш сүйлөшүп турабыз. Ар бирине жооп берип, суроо жооптор болот, албетте, апалар. Бир нерселерди окуп, билим алып, кесипке ээ болобузго, эне болуу абдан маанилүү, эң оор кесип, эң жоопкерчиликтүү, милдеттүү кесип да. Эмне үчүн окубайбыз? Эне болуу үчүн. Бул сиздин келечегиңизге да жакшы таасирин калтырат да. Азыр жөнөкөй эле кичинекей нерселерди деле окуйбуз, бир нерселерди үйрөнүш үчүн. Ошон үчүн эне болууга да бир нерсе окуп койсоңуздар, сиздер көп нерсеге түшүнүп келесиздер. Бакырбай каласыздар, балаңыздардын кежирлигин көрүп атканда, балам мындай болуп атат, түшүнүп каласыздар да, жаш өзгөчөлүктөрдү уккандан кийин. Азыр балам мындай кризис болуп атат, балама бул нерсе жакпай калат. Бала эч качан жөндөн жөн ыйлабайт, эч качан жөндөн жөн кежирленбейт. Анын өзү себеби бар. Ошол сабактардан сиздер себептерин түшүнүп, балаңыз менен мамилеңиз жакшы болуп баштайт. Нервиңизди коротпой баштап каласыз да. Ой, бул ыйлай берет дегендейчи. Түшүнгөндөн кийин сиздерге жакшы түшүнүк кирип калат. Балдарды өзүңөрдүн заманга ылайыктап тарбиялабай, алардын заманына жараша дагы биз өстүрүшүбүз керек. Эмне үчүн бакырабыз? Биз дагы бир себептери, биз өзүбүздүн заманда биз ушундай эле тарбияланганбыз, биз ушундай эле жашаганбыз деп өзүбүздүн заманга такай берген болбойт да. Сиздин балаңыз азыр жаңы заманда, эмне үчүн сиздин балаңыз сиздин заманга барып өсүш керек, ошого көнүш керек. Эмне үчүн сиз бул жаңы заманга көнбөй атасыз? Ошо балаңыздын жаңы билимдерин үйрөнүңүз. Ошол билимди мен эч нерсени билбейм балам, өзүң биле бер, азыркылардын сабагы деле кыйын, интернетти мен түшүнбөйм дей бербей, үйрөнүңүз. Балаңыздын заманына жараша өстүргүлө, өзүнүн заманына. Сизге алып барып туруп өстүрөм деп аракет кылып кыйналбаңыздар да, ошондуктан дагы конфликттер келе берет. Өзгөрүшүбүз керек да, биз делечи. Балдарыбыз азыр аябай билимдүү, көп нерсени билген, түшүнгөн, азыркы балдар укмуш алдыга тез жылып жатат да, тез кетип жатат. Биз мурунку заманда биз ушинтип эле жүргөнбүз деп отура берген болсок, биз балдардан тарбиялоодон убакыттан утуруп жатабыз да. Бул бала тарбиялоодочу мени жашоо өзү үйрөтөт, мен жашоого карап үйрөнүп кетем, мен болгонун көрөбүз да деп отурсаңыздар, сиздер убакыттан утурасыздар да. Ошо балдарыңыздар тез өнүгүп кетип атканда, сиздер дагы балдар менен кошо тез өнүгүшүңүздөр керек. Сиз балаңызды аркада калып кетип отура берсеңиздер, балаңыздарды мындай интернет, телефон тарбиялап коюп атат. Ошол телефон, интернет тарбиялап койгондо, сиздер аларды кайсы жакка тарбиялап коет билбейсиздер да, кайсы жакка алып кетип калат билбейсиздер. Ошондуктан апалар өнүгүп өсөлү. Тиктокчулар, сиздер дагы курстарга номер калтырсаңыздар болот, сиздер менен менеджерлер байланышат. Курстарга катышам десеңиздер, бүгүн скидка менен 990 сомдон болот атат, эртеңден кымбаттайт. Сиздерге кичине болсо дагы жардам болуп калат да. Скидка менен катышып үлгүрүп калсаңыздар болот.
азыр суроо жооп кылабыз апалар. Дагы биз эмне үчүн бакырабыз? Азыр бул балаңыздын кыймылы сизге жакпай калды да, бир нерсени туура эмес кылып койду. Ушул терс кыймылын, жүрүм-турумун мен азыр жок кылбасам көбөйүп кетет деп ойлойбуз. Балабыз чоңойгон сайын акылына кирип өзүн башкарууну үйрөнөт да, ал нерсени биз унутуп калабыз. Балаңыз ошол кичинекей боюнча акыл эс кичинекей боюнча калып кетпейт да. Биз балабыз кичинекейинде азыртан тарбияласам кийин оңолбой коет деп. Жок апалар, оңолот. Балаңыз чоңойгон сайын акылына кирет, өзүнүн ою пайда болот, өзүн башкарууну үйрөнөт да. Курстун баасы 990 сом. Номер калтырсаңыздар, менеджерлер силерге темаларын жөнөтөт, маалыматтарды толук маалымат беришет. Курстардан курс 1-сентябрь башталат. Балдарыңыздар менен чогуу окууну баштаңыздар апалар. Балдар мектепке барышында да бир сире адаптация болот, мүнөздөр өзгөрөт. 1-класстарга барган балдарыңыздын да мүнөздөрү өзгөрүлөт. Ошол нерселерди баягы ар бир жаш куракта 3 жашында бир кризис болот, 7 жашында өспүрүм курактагылар кандай мамиле кылыш керек, ушулардын баардыгы камтылган ушу сабактардачы. Сөз окуңуздар, кызыктуу сабактар болот. Садикке бергенге кандай карайсыз? Жакшы эле карайм садикке бергенге. Эми апалар уруп атса, урушуп, өздөрү тарбиялай албай жаткан болсо, жакшы билим берип, көпчүлүккө аралаштыра албай жаткан болсо, андан көрө садикке алып барып келген жакшыраак садиктен үйрөнөт да. Балач активдүү болуштуу адамдар менен баарлашканды үйрөнөт. Эгер апа өзүнө 90% ишенген болсо, 100% ишенген болсо, анда жөнөтпөй эле койсо болот. Жок, садикке 1 жаш 4 айлык баланы берсе болбойт апалар. 2 жаштан дейм, 3 жаштан кийин бергиле. Балдаргачы 3 жаштан кийин берсеңер, ошондо нормальный болот. Апалар. Баланын катасын оңдоо үчүн бакырабыз. Дагы тазалыкка үйрөтөбүз дейбиз, мисалы үчүн мындай бир нерсени чала арчып койгон болсо, сууну төксө, ыйласа, ушабыз да. Негизи биздин максат катаны оңдоо, бакыруу эмес, кыйкыруу эмес. Биздин максат ошо баланын катасын оңдоо да. Эмне үчүн сиздер катасын оңдобой эле бакырып жатасыздар? Ошого деле түшүнүп киргенден кийин, дейсиздер да, бул баламды мен катасын оңдойт, бакырбай эле депчи. Бакырганда бала дароо коргонууга өтөт дагы. Алардын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү жабылат. Балаңыз бир нерсени ката кылып койду, сиз бакырасыз. Бул жерде катамды оңдоп коеюн деп ойлобойт. Бала дароо өзүн коргоонго өтөт да. Сиз сени жакшы болсун деп атам деп айтканыңыз өтө күлкүлүү да. Бул жерде эч кандай сиз балаңыз жакшы болсун деп бир туура жака үйрөтүп жаткан жоксуз да. Жок, мына бакырып койдуңуз. Бул жерде эч кандай тарбия кеткен жок. Андан көрө балаңыздын катасын айтып, сен ушуну туура эмес кылып койдуң, балам, кел мындай кылып көрсөң, кийинкиде оңдолосуң. Сен мындай кылып койсоң, мындай болот эле деп сиздер ошо катаны канткенде туура болот көрсөтүшүңүз керек апалар. Түшүнүктүү болдубу? Бул жакта менеджер кыздар отурат. Сиздер номер жазсаңыздар, дароо булардын номерлери жазылат да сиздерге. Азыр эфир бүткөндөн кийин байланышат. Номериңиздерди калтырсаңыздар, менеджерлерибиз байланышат, дагы курс жөнүндө толук маалыматтарды берет. Апалар 1-сентябрдан башталат. Кыз чоңойгондо сөз укпай өзүнүн каалаганын кылса кандай тарбияласа болот дейт. Кызыңыз канча жашта? Эми өспүрүм куракка чейин кыйкырып уруп алдыңыздар, өспүрүм куракка келгенде балдарыңыздар сөз укпай баштады. Сиздерге баягы кайтарып атат да, кичинекейинде урушкандарды же өтө эркелетип койгон да болбойт. Балага эркиндик бериш керек экен деп эле, эркиндик, мейли каалаганыңды кыл деп эле көзүн карап айланчыктай берсеңиз дагы, бала балабы, кызбы, өтө эркиндик бергенде да бала кежирлик көбөйөт, эмнеси көбөйөт? Мындай. Ата-энесин башкарып баштайт да. Ата-энесин башкарып баштайт. Себеби силер мага жол көрсөтпөй, мага эркиндик бердиңер, анда мен силерди башкарайын деген этапка өтүп баштайт да. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдү дайыма акылдуу, авторитеттүү кылып, көп нерсени билет экениңиздерди балага далилдешиңиз керек. Балам билбеймин, өзүң каалагандай кыла бер, билбеймин деп эле түрткүлөй берсеңиздер, балаңыздардын мамилеси, жүрүм-туруму да өзгөрөт. Сиздерди башкарып баштайт. Сурооңуздарды окуйун эми. Түгүнөн баштап чыга берейин. Аллах разы болсун. Сизден кыйла оңолдум дейт. Чоң энемдин алхамдулиллах неберелеримди тарбиялоого катыша аламбы? Мен чоң энемин неберелеримди тарбиялоого катыша аламбы дейт Венера эже. Албетте катыша аласыз. Сонун катыша аласыз. Келиңиз, номериңизди жазсаңыз,
сиз менен байланышат кыздар, сиздерге сонун скидка кылып беребиз. Балам 7 жашта өтө коркунучу алтаңдап турат, өзүм токмоктоп коем, өтө шок дейт. Ошо шок дегенде мен ошо кандай баланы шок деп айтасыздар сиздер, жазыңыздарчы. Мисал, бир эле мисалын келтирсеңиздер, канткенде кандай баланы шок деп айтасыздар сиздер. Ата-энелер менен бетме жолукканда аябай кызык болот да. Ата-энелердин ою башкача, сенин оюң башкача болуп чыгат да. Түшүндүргөндөн кийин деп калышат да, өз негизичи. Мен да сабакка катышкым келип жатат дейт. Кел, кал сабакка катыш. Аталарда тарбияга колго алыш керекпи? Мен балдарыма бир нерсе айтып жатсам, күйөөм эй сен айта бересиң дейт да. Анан балдарым мага тетир мамиле кылып калышат. Атасы жокто жакшы эле сүйлөшүп жүрөбүз дейт. Ушул эң туура эмес тарбия болуп калат да. Атасы менен апасынын сөзү бир болуш керек. Сөз бир болуш керек. Эгер сиз айткан сөзгө ата кошулбаса, атасы айткан сөзгө сиз кошулбасаңыз, анда балдар эки жүздүүлүккө үйрөнөт. Сизге башка, ага башка, сизди тоготпой баштайт да. Албетте, сизди балдар тоготуш керек. Апамдын сөзү мындай бизге балдарга таасирлүү болуш керек да. Күйөөңүзгө айтыңыз. Экөөбүз бири-бирибизге каршы болбойт деп. Кичинекейинде эле балдар, мисалы үчүн, сиз конфет жедирбей койдуңуз, таттуу жегенге болбойт, аллергиясы бар. Бербей койдуңуз. Атасы келип конфет берип койду да. Уже тарбия эки жака кетип атат, эки жүздүүлүк пайда болот да, бул жердечи. Туура эмес. Мага аябай керек болуп жатат, курс 4 балам бар, тарбиялоодо кыйналып жатам дейт. Амина, номер калтырыңыз, номер калтырсаңыздар, сиздер менен азыр эфир бүткөндөн кийин байланышабыз. TikTok'та ким отурат? Номер алып атасыздарбы? Кызым 5 жаш, сөз кайтарат, урат мени дейт. Кызым 3 жашта, эрке болуп бара жатат, айтканын кылбасаң бакырат, жене келет, нормалдуу эле дейт. Нормалдуу эле, Нурайым, 3 жашында нормалдуу. Курска келиңиз, сөзсүз түрдө баланы бузуп албаңыздар. Балдар өзү бардык нерсеге жөндөмдүү болот да. Кыйын, туруктуу, ийгиликтүү болуп төрөлөт ар бир балачы. Ошол балдардын жөндөмдүүлүгүн биз жок кылып жатабыз, тоскоолдук кылып жатабыз. Биз өзүбүздүн эле каалагандай оюбуздан, биз илгерки оюбуз, өзүбүздүн менен келген ойлорубуз, көз караштарыбыз бар да, ошого окшоп эле баланы жасай беребиз да, мындай ылай окшоп эле сен чыкпа, бир торго салып коюп элечи, колун бул жака чыгарып барса, азыр өнүгүп өсөм деп ататкан балдар, азыр аябай күчтүү балдарыбыз да, бизденчи чоңоюп келе жатат да. Аларды эле биз жок, канатын кайрыйбыз, чыкпа деп басылабыз, жөнөтпөйбүз, колун чыгарып койсо эле торго ичине салабыз. Жок, болбойт, чыкпашың керек. Эмитен ушундай болсо мен кийин сени башкара албай калам деген сыяктуу балдардын канатын кайрып атабыз апалар. Биз өзүбүздүн билимсиздигибизден. 3 жаштагы бала эрке болуп жатат дейт, 3 жаштагы балама тилим өтпөй калды деп уруп башташат да, 3 жаштында делечи. Ал баланын кежирлиги, бул жерде баланын өзүнүн ою пайда болуп жатат. Балаңыз өзүнүн оюн айтса, сиз эшикке чыгам, жүр балам бир жака ойноп келе десеңиз, балаңыз жок, мен чыкпайм, мен мындай кылам деши мүмкүн да. Мен тилимди албай койду. Апа паникада ошол жерде мен азыр муну кичине уруп койбосом, эмтен тил албай калат, кийин кантем? Балаңыздын өзүнүн ою пайда болуп жатыптыр, өзүнүн көз карашы пайда болуп жатыптыр деп сүйүнбөйбүз апалар. Жок, сүйүнбөйбүз. Кайта ошол нерсесин өзүнүн көз карашы, өзүнүн ою пайда болду, ошону сөз менен айтып жатат бала деп сүйүнгөндүн ордуна биз ошол нерсени жок кылганга шашабыз да. Жок, сен өзүң оюң болбошуң керек, өзүңдүн көз карашың болбош керек депчи. Балдар ойнойт, жүгүрөт. Алар дагы кечке апалап мен ачуума тиет деп. Сизди ээрчүү инстигин жок кыласыздар өзүңүздөр. Апалабачы, оозуңду жапчы депчи, кичине сүйлөбөй отурчу айнан деп балдарын кагат го. Бала сүйлөгүсү келип аткан болсочу.